Данияр Мээрим 2015-жылы сүт товар фермасынан 140 000 сомго 9 соток жер сатып алат. Бирок ал жер юридикалык жактан башка бирөөгө таандык болуп чыгат. Андан кабары жок Данияр жубайы Мээрим менен 2016-жылдын күзүндө сатып алган жерине 3 бөлмөлүү там салып, анын жанына сарайдын фундаментин куйганга да үлгүрүшкөн. Ошол эле жылы октябрь айында алар сатып алган жер Гүланда деген жарандын менчиги болуп чыгып, талашка түшөт. Тилекке каршы Данияр жубайы экөө сатып алган жерди мыйзамдаштырган эмес. Натыйжада райондук мамлекеттик каттоодон, айыл өкмөттөн, жергиликтүү милициядан, архитектурадан атайын комиссия түзүлүп, Данияр сатып алган 9 соток жердин таржымалын текшеришет. Текшерүүнүн жыйынтыгында Даниярдын жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт албагандыгы, жер аянты Гүланда аттуу жарандын менчигинде экендиги далилденген. Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоодон өткөрүү мыйзамынын 30-беренесинин негизинде жерге болгон менчик укугу укук берүүчү жана укук тастыктоочу документтер мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин ырасталат. Ошентип 9 соток жер аянтына Даниярдын жерге ээлик кылуу укугу жок болуп чыгат. Жашы жетелек чийеде 3 баласы бар, насыя алып үй салышкан, алган насыясынан эптеп дыйканчылык кылуу менен кутулууну пландашкан, башка кирешеси жок Данияр менен Мээрим чындап эле оор абалда калып, Эр-айым аялдар коомдук бирикмесине кайрылышкан. Ал жердеги адистер медиатордун кызматын сунушташат. Медиатордун жардамы менен медиациянын принциптерине таянып, тараптар бири-биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келишти. Бул иш боюнча Данияр менен Мээримдин мүмкүнчүлүгүнө жараша сунуш кылган акчасына Гүланда жер аянтын сатууга макулдугун берди. Медиация бул эки тараптын ортосундагы чыр чатакты медиатордун жардамы аркылуу сүйлөшүү жолу менен чечүү чыкма. Медиациянын принциптери ыктыярдуулук, купуялуулук, тең укуктуулук, медиатордун бейтараптыгы. Бул мындай иш-аракеттердин бир гана мисалы. Эгерде кимдир бирөөгө чыр чатактарды, талаш тартыштарды сотко жеткирбей чечүүнүн ыңгайлуу жолу керек болсо, медиатордун кызматын пайдалансаңыз болот.